Урматтуу Сыргак Болотбекович, сизди келе жаткан 23 февраль мекен сакчыларын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле сизге чын ден соолук, узак өмүр, кажыбас кайрат, ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Эшеналы Сейитбек атындагы орто мектебинин 2А классынын окуучулары жана эжекесинин атынан куттуктайбыз. Достор, салам, баарыңарга кутман күн. 24 февраль 2022 жыл. Быйылкы жыл 23 февраль өзгөчө болуп атат мен үчүн. Анткени кечээ эле ошол 2 класстардын окуучуларынан мындай белек алган болчумун. Бул жакта сонун ырсаттар жазылган, мага карата кабыл тилектер айтылган. Айтор укмуш жагымдуу болгон, мындай жөнөкөй эле нерсе, бирок жүрөктү жылыткан белек болгон болчу. Элмира эжекеге жана 2 класстын окуучуларына ыраазычылык билдирем. Андан тышкары мындай бир жакшы адамдан ушундай белек келген экен. Азыр ачып көрөйүн деп атабыз. Жаңы эле Бишкектен келди, тосуп алдым. Мындай сыртынан карасаң шоколадка окшошуп кетет экен. Ичинде шоколад барбы деп коюп, азыр чалып ачып көрөбүз, достор. Негизи белек алып, белек берип турган сонун нерсе го. Жагымдуу маанай тартуулайт, өзгөчө эмоциялар тартуулайт дегендей. Ошканын тиги түсү бар го, ошо ошкан. Так, достор, Инстаграмдын бул немеси экен. Инстаграмдын эмблемасы. Бул жакта Сыргак Болотбеков дейт, менин логиним жазылган экен. Бул жакта озо for you дейт, сен үчүн дейт. Сон, так, бисмилла дегенде эле, достор, бул Инстаграм китепче экен. Буга чейин да кээ бир Инстаграм колдонуучулардын баракчаларынан көрүп калгам. Инстаграм китепче экен, достор. Бул жакта Жанар Акаев менен түшкөн. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери деп пост жазган экен могу. Аутоянтынан түшкөн сурет экен. Даже бул жакта канча лайк топтогондорго чейин бар экен. 137 лайк бар экен бул жерде. Комментарийлерге чейин жазылып экен. Андан тышкары бул жакта Жанат отелинде Салым Финанс Кейжинин конкурсунда утуп алып, Жанат отелинде 2 күн эз алып келген болчук. Бул ошол жактан сурет. Жанаттан түшкөн, бул көлдөн түшкөн сурет экен. Бул жакта блогер болголгору, жаш муун жаштар форуму бар экен. Бул жакта бунун посттун астына билимге чуркап карыштап, жакшылык иште жарышсак, жаркын болуп келечек жан дүйнөнү байытсак деп пост жазган болчумун. Ошонун баштапкы бөлүктөрү ушул жерде жазылып экен. Даже бул жакта блогер болголгорунда пост жазгандан кийинки комментарийлер дагы камтылыптыр бул жакта. Андан тышкары бул Насихат радиосунан экен. Бул болсо Виктор Байке тууралуу жакшыга жанаш сериялынан деп пост жазып турам, ошол бар экен бул жакта. Бул болсо армияда жүргөн кез экен. Бул болсо социалдык түйүндөр боюнча пост жазган ошол экен. Ошол чоң рахмат, аябай кубанычтабыз. Бул менин Инстаграм таракчам экен. Ошол бул эң сонун белек болду окшойт. Ыраазычылык билдирем. Giftbook дейт, бул жактан giftbook ошондой даярдайт экен. Ыраазычылык, чоң рахмат.